Bul önördü tayinемден, apamdan үйрөнгөнмүн. Apam dagы сону чеберли. Анан көбүнчө мына сокмочулуктарды биринчи мен тайнемден үйрөнгөнмүн. Буга кызыктыгым биринчи кыз мезгилимде энелери ушуну кылышың керек, үйрөнүшүң керек, барган жериңде дагы уят болбойсуң деген сөздөн аябай кызыгып сокконмун. Кийин бул дагы тиричиликке керек болгон үчүн тиричиликтин муктаждыгынан анын бетер өркүндөтүп жасап, шуну ушултагы менен балдарымды багып, окутуп, чокутуп, өзүмдүн тиричилигимде бир нерселерден камсыз кылып, кыйынчылык көрбөй, ушул нерселерден мен тиричилик кылып балдарымды бактым десем эсептелет. Бул нерселер эң жакшы. Мунун банкроту жок. Мунун жогоруп кетмеyi жок. Сатсаң пулун аласың, сатпасаң үйүңдө турат. Мен бул нерсенин шылтагы менен көп ийгиликтерге жетиштим. Жылдын мыкты айымы, жылдын чебери, чебер эне, көптөгөн мыкты эне деген, акыл карчаш деген нерселерди мен ушул чеберчиликтин шылтагы менен алдым. Мен бул нерсени эң биринчи нанымда, эң биринчи сыймагымда, эң биринчи кызматымда деп эсептеймин чеберчиликти. Аял киши үчүн бул эң керек нерсе экен. Экинчиден, бул иштин баардыгын кыздарыма үйрөттүм. Эгер бир нерсеге муктаж болсо, бирөөдөн заказ алат да, ушул нерсени же мунусун жасап берет дагы, акчасын алып, бир тиричилигинин кемчилиги иштетет. Бул деген аял киши үчүн эң керектүү дагы, эң сыймыктуу дагы кызмат. Мына ойма бул кыздардын sevgi бериле турган. Мына бешик жип, мына бешик бергендер, небере бөлөгөндөр сатып алат да 1000 сомдон, муну бешикке тагып берет. Мына көшөгө, кыздардын көшөгөсү. Биринчи турмушка узатканда көшөгөнү сатып алышат дагы, кызын sevgi беришет. Мына сумка, же сотка салгыч, же кошелектор жасайм дагы, шунун өзүнүн эмес деңгээлдеги жараша акчага сатам. Анан акчасын үй тиричиликке керектигине жумшаймын. Мен бул нерседен эч кандай зыян тартпадым. Эң жакшы даамдуу акчалардын бири ушул менин эмгектерим. Ушуларды жасап, кыздарыма, келиндериме үйрөтүп, шу күнгөчө деле көнүп калбай, ушул нерселерди жасап, пайдаланып келиштим. Бул жакшы нерсе аялдар үчүн, кыздар үчүн. Өзүмдүн 4 кызым бар. Неберелерим бар. 3 келиним бар. Ушул мен жасаганын баардыгын ордуларды өздөрү куруп, өздөрү жасап туруп кетет. Азыр турмушка чыккан 2 неберем дагы апастан менин кызымдан үйрөнүп, булар дагы ушу мен жасаганын баардыгын жасап, өздөрү куруп, өздөрү күзүктөп, мына экизүү деп коет. Өздөрү күзүктөп, өздөрү согуп, кайра даярдап сатууга береттер. Кыскасы баардыгын 3 келиниме, 4 кызыма үйрөткөм. Кыздарым кыздарга үйрөтүп, кыздар дагы ушу неберелерим мен жасаган ишти жасап жатчы. Мен 8-класста окуганда биринчи апам куруп берди ушул нерсени. Анан тайнем үйрөттү. Ол маалда ар бир неменин көчөттүн аты болгон. Кылычбоо, жарты дүкчө, же болбосо дагы башка деген тайнем койдун жүнүнөн ийрип, апам экөө чыйратып, онун боёкко боёп, анан даярдап куруп берди. Мен гажары деген таарды ошо 8-класста окуганда соктум. Тайнемден үйрөндүм. Ондан кийин анан тайнем улгайган адам эди, өтүп кетти. Мындан кийинки чеберчиликти, сайма сайганды, таар сокконду бүт апамдан үйрөндүм. Апам чебер аял эди. Ана ошо айылдаштары да билет. Кыздардын себеги жастык көшөгөлөрдү тигип берет. Өлгөндө да сөөрдө оймогу менен ийнеси кештеси сайлуу бойдон давление болуп өтүп кетти. Ошо отурган жерде калган экен. Балдарга неме кылбай, күч келтирбей, бир өзүнүн тырмагы менен эмгеги менен жашап жүрдү. Бир топ кыйынчылык күндөр өттү. Ошол маалда да кыйынчылыкты сезбеди, себеби кол эмгеги менен. Бирөөлөр бир нерсеге муктаж, мен жасап берем деп, кыргыз үйдүн немелери жасайт эди, жасалгасыны. Ат жабдыктардын, шырдак тикектарды тигет эле, ошолорду жасап, эч нерсеге муктаж болбой жакшына жашап, анан өтүп кетти адамдар. Апам чебер болчу аябай. Оймочулук, тикмечилик боюнча. Жипти дагы азыркы магазиндин жибегидей кылып ийрип бизге даярдап берет экен, анан биз согот элек. Бул сыймыктын мен иштин сыймыгын көп көрдүм. Өзүм биринчи баштаганда баягы кичине кыйынчылык болуп, биздин Кыргызстанда кыйынчылык болуп калганда, мен өзүм айыл немеге акимиятка барып, мен ишкер болуп иштеп туруп, өзүмчө ушул иштерди кылып туруп, акча табам. Мен бала чакамды багам деп, жеке ишкер болуп жазылып, акимиятта. 1 жылдык пенсиямды, о маалда пенсия жок да, 1 жылдык пособиямды алып, ошодон жип, эчкинин жүнүн сатып алган көречкинен, боек сатып алып, ошол жерде мен ошол жылы кыйналбастан ошол өзүм ийрип, өзүм боеп, кайра согуп, сатып, мен жасай алам, мен кылып берейин деп, өзүм клиенттерди издеп жүрүп, түнү балдарым уктап жасайм, мен уктабай ошол нерселерди бүтүрүп, ушуну мен элге кызматымды кылдым.
акчасын алдым. Жакшы сүйүрматыны бирөө майын көтөрүп келди, бирөө этини, бирөө чайын дегендей жакшы неме кылдым. Ток жашадым, кыскасы балдарымды кыйынчылыкка душа кылбадым. Ошондон кийин чакырып, чеберене деген намнесе бердилер. Жылдын мыкты айымы деген бердилер. Чеберене акыл кара чаш деген намнесе алдым. Бул эме, бул колон өрчүлүктү аңтарып келип, жаңы издештирип келип, Элимира Көчүмкулова, Бишкектен журналист. Буга кошумча өлүүнүн көркү ый болот, тирүүнүн көркү сый болот деген китептин мемесин автору. Ошондо келип аны көрүп отургандан кийин мына ушу кошок боюнча дагы сөз болуп кеткен. Анан бир айтып берсеңиз, баягы түндүктүктөр менен мына түштүктөрдүн кандай эмес айырмачылыгы бар дейди. Анан баягыдан шагын сындырбай көөсү менен келген. Анан мен өзүнүн обону менен айтып бериң деди. Өзүмүн обону менен аны айтып беришке туура келди. Баягы адамдын немесин кыя албадым. Анан эшикке чыксам чалым урушту. Мен тиригедем го, неге эме кылып алдың деген. Ошондон ушунда келген адамдын шагын сындыра албадым. Айтып койдум. Дедим, буяка баргандан кийин баягы айткандарды талдап жөнөткөндө Америкага ошо мени менен ошо аксыздыкка жебетип калган экен. Ошонун себеби менен бардык ошол жерде көрсөтүүлөрүмдү жасап бардым. Бизди барышыбыз, келишибиз, питаниябыз, жатаканабыз бардыгы ошол чакырган мамлекеттин эсебинен болду. Биз үйдөн босогаттап чыккандан кара келгенге чейин бир стом же таксиге, же тамакка, же эч нерсеге бербедик. Рахмат аябай жакшы тейледи. Коммерциялык самолеттордо жеткичек 10 саат учтук Москвадан Америкага. 2 жолу ыстык тамак, онун чай, башка нерселерин камсыз кылды. Барганда да аябай жакшы алып жүрдү. Котормочу ушу Элимиранын көөсү апарды бизди. Совет алып жакшы алып жүрдү. Ушул нерселер ушулдагы мен өмүрүмдө ойлобогон ушу ыстык көлдү көрө элекмин. Ушул өнөрдүн шылтагы мен Америкага жатаканабыз Нью-Джерси, иш-чара өткөргөн жер Нью-Йоркто мен 20 күн толук турдум. Толук 20. Одан кийин ошол кызыккан мамлекеттер бар деп, кайра 2 жылдан кийин экинчи жыл биз Лондонго бардык. Ондо дагы 20 күн толук турдук. Мында да ушу Тайран Суман деген аял жетектеп, шунун камкордугу менен жүрүп келдик. Ол жерде дагы Давид Риклтон деген жакшы гостиницада жайгаштык. Америкада Шереметовада жатып жүрдүк. Аябай жакшы неме кылып тейлеп. Укмуш, эчтин ашканасы. Шунчалык адамдарды жөнөкөй, шунчалык адамгерчилик, шунчалык бир башкача болот экен. Биздеги Кыргызстандын айыл башчысы дагы ончолук кызмат кылбайт. Ошол жердин мен деген атуулдары келип бизди күнгө питанияңар кандай, жатаканаңар кандай, жуунган тазигиңерде кыйналбай жатасыңарбы? Ушул гостиницанын эмеси силерге жагып жатабы? Жаткан условия жашаган жериңер деп ушунчалык сурайт. Аркаларынан уруп асынып кетти. Мен айттым, биздин Кыргызстанда болсо галстукту тагынып, кычырап туфлини кийип алып келип, ондай катып өтүп, биздин акыбалыбызды сурамак эмес. Биздин айыл башы келип ошончолук эңилип келип сурап бизге жылуу мамиле кылбайт деди да. Ушунчалык суктандым. Өнүккөн мамлекеттер экен, жакшы эме кылып келдик. Ойлоп 20 күндөн өкөт экен, 20 күндөн жүрүп келдик. Бул көлөмүгө жараша. Эгер көчөгө жасайткан болсоң, 15-20 күндө чапчыйт. Согосуң, тигесиң, анан мына чачысынан сандыкта калып туруп, мына ушундай кылып жаңгыдай ийке жипти ирип алып, анан кийин мончок тизип алып, төкмө чач кылам. Мынаны бир эле күндө даярдап коем, бир эле күндө бүтүрүп коем. Мынягы бөлөк, биягын эндүкүм, биягын эс кылып туруп, бир күндө эле согуп коюп, эртесинде пакеттеп, мына аврестар деп коебуз, аврестар кылып жаздап койсо болот. Адамдын колдон келген нерсе өзүң баягы үйрөнүп алган кызматың жөн баягы аябай тастыкталып калгандан кийин ого жүдөбөйсүң да. Өзүң пычасың, өзүң тигесиң, өзүң коесуң. Бул менин туаса кесим болгон үчүн бир күндө даярдап коем мына нерсени. Анан мына көлөмүгө жараша болуп калат. Баганыга койбойм мында. Сок, тик үйрөнөсүң, бир пулун да таап жейсиң. Бир нерсе муктаждыгыңды чыгарат. Мен отургандан кийин кылбай коюшка айласы жок да. Жаса дейм. Үйрөн, мына сагыда керек. Анан муктаж болгондон кийин үйрөнүп, анан айрыкча кайнене деген кайнене да бар. Жаса десем, жасаганга мажбур жасайт. Анан үйрөнүп алгандан кийин өзүн жасагысы келет. Азыр колумда келимде ушу мен жок болсом деле өзү куруп алып согуп, мен кече даярдап коюп коет. Шуну жасап кой. Нан жаппайсың, кир жүрөсүң, боссуң. Шуну бүтүрүп кой десем, өзү куруп, күзүктөп, согуп бүтүрүп коет. Жазда жакшы болот. Кышта токтойт. Себеби бешик аз болот, той топо да аз болот. Мен тушбар жасабайм. Качан гана клиент заказ берсе жасайм. Себеби босо туруп калса, өзүмдүн ишим токтоп калат. Мен ушу даяр кылып жипти коюп коем дагы, мага ушул керек дегенде гана ошону жасап, аракет кылып берем да акчасын, кайра экинчи клиентти күтөм. Эме кылып. Азыр эми картайдым.
Kızlarım turmuşa çıkıp gitti. Kendilerim tirikçilikten önce boşa elbet. Anan özlerinde ceşbalları var. Hazır gidelim toklatmam. Şu köşögü, hazırlayayım beşikçiyim. Köşögü bu. Sumka, sotka salgıçlar uşular derece sapmış. Bunlar min somnon. Bunlar min somnon. Sotka salgıçlarda 200'den verdim. Bana şu sotkalar bataktan tikerden de. Taşılık doğru 300'den 200'den olurdu da. Külüm güzel şey. Hesap verdim.